Арыбаңыздар туугандар. Төп ашуудан түшөрдө эле биз талашты көздөй баратабыз. Сол бет жагында эме желени көрүп калып, анан кийин боз үй кирсек кымыз сатып аткан экен. Анан жеңебиз жана кымыз фестивалда акыркысында 2025-те. Онунда өткөндө ошондо биринчи орунду алдым дейт мынакей. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен эмгегим менен жана кыргызымдын улуттук суусундугу кымыз менен мактанып кетким келет. Кыргыз элимдин ошо бизди эмгегибизди баалаганына ыраазычылык билдирип кетем. Өткөндөгү кымыз фестивалда биринчи орунду беришти. Биз 10 жылдан бери кымыз фестивалга катышабыз. 2016, 2017, 2018 жылда биринчи орун алганбыз. Кыргызстан боюнча былтыр Чуңкурчакта болдук, мурдагы жылда Чуңкурчакта болдук. Быйыл Аламидин районунун Каражыгаштан биринчи орун алдык. Биздин канчалаган эмгегибизди, ак эмгек маңдай терибизди ошол жерде комиссия болгондор жана кыргыз элим баалады. Эмгегибиз кайтарылды десем болот. Ушундай канча 30 миң сом экен. Улуттук салттарды колдонуу боюнча биринчи орун берди. Ар бир бөлүктөргө бөлдү. Себеби мындай сабага жазагандар бар экен, жазабагандар бар экен. Биз ушул сабага жазайбыз ар дайым. Мен атым Рыскүл, Кадралиева Рыскүл Шерказиевна, Кожомкул айылында туулуп өскөм. Баатыр эненин 10-чы кызы болом. Биз кичинекейибизден атам Шергази, апам Атыркүл апам ушул сабада кымыз бышып, самал берип, сүт берип бизди чоңойткон 11 баланы. Азыр апам бар, апам небеле чөйрө кыбыра көргөн киши. Апаңыз жаныңызда отурат. Апам бияк эжекем болгон. Эжекеси болосузбу? Анан экинчи орун алдык. Ошол жерде 37 участниктин арасынан Эльвира Сравальдиева эжекебиз абдан сыймыктанып, ыраазычылыгын билдирип, өзү да келип ооз тийип, сабаны көрүп, дагы бир жолу баалап, дагы бир жолу бизге 30 миң сом сыйлык беришти. Ой, сиз бүт баарын алып алып кетип калган турбайсызбы? Ошон үчүн интернетке чыгып жана недовольстволор болуп аткан турбайбы? Эмне кымыз, ана ошол кымызды бергиле, биз да ичип көрөлү деп. Тарынган эмеспиз. 10 жылдан бери ар ким өзү каалагандарына, ар ким өзү шарттарына ылайыктап, тааныштарына, жакындарына кылып берип жүрүшкөн. Жок, мына эми отуруңуз. Быйыл калысты кылышты. Жок, жеңе отуруңуз. Сакталды. Калыстык канча адам калыс эмесинде болду? 10бу? Жюри 10 болду? Калыстар тобу жүрдү. Канча адам? 10бу? Эми санаган жокмун. Мейли 10 деп коелучу. 10 адам кымыздын жанагындай жазалгасын, жана даам татуусун 10 адам менен чектеген болбойт да. Мен ошондо ошол жерге барып айткам. Ошол кымыз фестивалды өткөзгөн адамдарга дагы 3 жылдан бери сунуш кылып келатам. Могу алып келген кымызды канча литр алып бардыңыз? 200 литр. 200 литрди 150 сомдон саттыңыз? Жок, 250дөн. Бирок 150 сомдон 200 сомдон силерге Шыр ошол эки Чүй областынын администрациясы төлөп берсе за литр сатат белеңизби? 150 десе деле сатмакчы турабы? Шыр баарын 150 литрин 200 литрин. Ошол келген 30 адамдын, 30 кымызчынын 200 литрден алып келе, 300 литрден алып келе чектеп туруп, ошол экинин баарын тең ошол область жетекчиси сатып алыш керек деп атам да. Анан элге бекер бериш керек кымызды. Барсаң эле кел кымыз ооз дейт. Кымызды ооз дейт деп айтпайт да кыргыз. Кыргыз ти ич дейт кымызды. Анан сен ошол жерден анан кошумча кымызды акты кыргыздар саткан эмес. А сен уже бизнеске айлантып салдыңар. Бизге эле бизнеске айланттык. Себеби илгерки СССР убагындагыдай азыр бизде жумуш жок. Сусамырда эч нерсе өспөйт. Арпа, картошкадан Чындыгыңар бар жеңе. Бирок биз мал менен ушул эмгек кылып, кышы менен мал багып, 6 ай кыш болот. Жайы менен мына 3 ай ашып кетсе 3 ай ошо бүтүнө соода кылып, эмен айтып атам. Табабыз. Мен жанагы кымыз фестти айтып атам, фестивалды. Ошол жерден сатылбаса, бул кыргыздын нукура түпкү сөзүнө дал келип атпайбы? Кыргыз акты саткан эмес дегенге дал келип атат. Калган нерселерин сата берсин. Именно кымызды ошол маалда сатпай койсо болмок. Бирок ошол уюштургандар чечет да анычы. Ошо да. Уюштургандар чечет. Бирок мен ишенем. Акырындык менен ошондой болот, бардыгы ошого жетет. Акырындык менен ар бир адамдын эмгеги бааланат деп ишенем. Себеби биз 10 жылдан бери катышып атып билип калдык. Акырындык менен биринчи бир гана барак берсе, мондай дипломдорду берсе, номинациялар менен. Эми былтырдан баштап
азастан жок дегенде жол күреңер чыксын деп сыйлык бере баштады. Былтыр баарыбызга 5000 сомдон берген. Быйыл болсо ар кимдин кымызына жараша ушундай кылып сыйлыктарды берди. Анан мен ойлойм да акырындык менен Кыргызстан ичинде болот, эми дүйнөлүк, мамлекеттик болот деп ишенем да. Ар бир мамлекеттин сиздин шунусуңуз туура. Дал келип атабыз, жакмак белебиз сизге. Кымыз кыргыздыкы. Кыргыз деген сиз айткандай бекер ишсе дагы жарашат. Оода, курсагыбыз кардыбыз тоюп кетмек да. Мен ишенем дагы мамлекет бизди колдоп, ошого жеткирет деп ойлойм. Сиздики да туура, колдойм чын. Ушундaki силердин жогоруда айтып аткан сөзүңүздү угуп, ушул кымызды сен айткандай область жетекчиси булар сатып алса, андан кийин ошол биринчи месте, бир эле чүйдө өткөзгөрбөй да. 4-чү, 5-чи деген орундарды коюп туруп, ошол гран-прини кайсы кишинин кымызы биринчи түгөнсө, ошонун кымызы бааланып, гран-при деген эмени 100.000 сомго чейин чыгарып коюп, мына ушундайды бергенге мен 3 жылдан бери какшап келатам аны. Ушундай эгерде болсо, эгерде кымыз жасагычтар, мына бул киши айтып атат, азыр ушунча 30 канча кишинин ичинен саба деген нерсе бизде гана бар экен деп. Эң жакшы бул сабаны азыр кишилер түшүнбөйт, көрбөйт. Сабанын атын билбейт. Атын да билбейт дагы, чанаш деп айтат. Чанаш менен сабанын айырмасы эки түрдүү. Ошон үчүн мен айта турганым ошол месталарды, орундарды момундай койгондон кийин культурный нерселерди, Кыргыздын нукралыгын, тамак ашын жайылтабыз деген нерселер ушуреке кандайдыр фонд бөлүп туруп, андан кийин жанагындай кайсы боз үйдүкү, кайдан келгендики биринчи түгөнсө, эл деген тараза даамдап көрүп туруп эле ошол кишиге өздөрүнүн мына биринчи 5,5 сааттын ичинде бул кишиники түгөндү, 2 саатта меники түгөндү, 3 саатта бул кишиники, ошого жараша таразалап туруп берсе эң жакшы деген ой элем. Ой, гран-при дегенди уюштуруп Кечирип койгула, эң биринчи салам. Биринчиден салам таанышып алалы, анан мен берем. Ушунакай сиздердин жогуңарга да, кызымдын жогуна да. Кайерден келдиңер, кимсиңер? Айтып койгула, жок, мен эле Мен өзүм Сарбагыш урусунун Ак көйнөк деген уругунан болом. Көлдөн. Жок, мен түпкү тектерим Кочкордон. Сарбагыш бул. Бирок тиги саяктардын арасында өсүп калганбыз да, мен аталарым. Эмне жумуш, кызматың эмне? Меники азыр ушундай кыргыздын каада салт, уйруп адаты тууралуу өзүмдүн баракчаларымдан блог алып барам да. Фамилияң атың айт. Досматов улан. Досматов, жакшы. Бул кишилер жалпы жолунан бияктагылар Кожош Мусаев деген аксакал бул тарыхчы 35 будаке бул биякта мурутчан. 35 жылдан бери тарых кыргыздардын улуу баскан жолун аныктап жүргөн аксакал. Берде жадында шакирттери жана уурулаштары. Төбөйлөр булар. Бул апабыз черик. Эми урукту сураштык, кызмат сураштык. Мен ушу сустамдын түбү төрөлгөн кызматчы кишилердин үйүндө төрөлгөн, ушу жашка чейин кызмат иштеген кишимин. Бул менин сиңдим болот. Мунун наградаларын көрүп уктук. Мен сөздү кыска гана айтам, тошун айтам. Сиздин байдан бери кайрылып атканыңыз суроону буга эмес, тияктагыларга беришиңиз керек. Бергем аны. Жакшы. Булар кел деди, барды. Илгери сабадан желеден өткөн кишини адам эмес деп койчу. Сенин желеден келип ичпесе, мына мен накта кыргыздын өсүмчөсүм айтайын. Мени энемде жасаган кылмыш, чоң энем дагы таятан бий болгон, таятан болуш болгон Сузамырга түркмен деген. Мына чыккан жерден чыккан кызым мен дагы. Анан ошон үчүн желеден өткөн киши бул айбан киши деп койчу. Желеден кайсы мен мына айтып берейин. Кайсы киши мен тарыхты кайсы киши желеден кайрылбай өтөт акмак деп. Ошон үчүн эл уялып өзү келчү. Түш десе түшүп, түшпөсө шашылып босатып үстүнө алып чыгып берчи, бекер берчи. Бекер берчи. Ал заман сонун заман болчу. Анан Кыргызда ак саткан жок болчу. Не только кымыз, сүт сатып эмес. Анан могу перестройкадан кийин кандай заманга келдик? Биздин кандай падышаларыбыз кандай акыбалга алып келди? Айласынан жашоонун айына сатты, сүттү сатты, кымызды сатты. Антпесе кантип болот балдардын доход? Жумуш жок болсо. Анан булар ошол менен сатып, жанагындай жерге барып атат. Бул силердин түп коскоп чыккан маанын керегин сонун. Мына сабаны мен көргөм. Сабаны тиккенде башкача тигет. Бир чоң каранын терисин сонун кылып ашатат. Аны жон гана этпейт. Ал теринин калыңдыгы, жукасы кандай ашады? Сорттоп туруп тигет. Эки тоочак.
момундай кылып туруп ортосуна чөпөлөк коет чыкпасын деп. Мына мен сабаны тиккенден жасаган көрсөтүп берейин. Анан бекип туруп сабанын ошо каерде жели болсо жерде ыштык болчу. Ыштык. Ал ыштыкка сабаны ыштайт, сары майдан сүйкөйт. Жана Сыртынан çıkıyor da. içinden. İçinden, evet. Kayakta sırtından, içine. Kımız içinde. Sarı may menen beyin üstüke dar olup jana dar olup ayak durup atkan oşoda. Keptin bari baştalışında. Anan oşol tige ıştagandan keyin ıştıkты da narması menen berет. Aşık berse kүйüp ketet. O damı aç olup kalat. Açı da olup kalat. Kem berse ıştalbay kalat. Anan keyin bunun zavodасы көп мына кыз сиңдим. Анан аны сары май менен майлайт. Ышка сары май сиңет. Анан сүттү куюп пышканда жана үстүнө капкара майбы? Дары. Дары. Эми кыргыздар анда дагы жөнөкөй саманга ыштачу эмес. Мына ылдый түшсөңөр аэропорт болот Тунуктан бияка. Көрдүңөр беле Сусамырдын биягы? Жок. Эми барасыңарбы? Көзүңөр көрөсүңөр. Өтө жактан көпүрдөн түшкөндө Төбө тапан деген ондай эме бар болчу. Тикен. Аны бир гана төбө жечи. Сусамырда төбө жок. Мен түпкүсүнөн бери коскоп айтып берейин. Төбө жок, ошону алып келиптир, ошо менин ыштар эле, менин апаатырлар. Ошол башкача жит, ана башкача даам берет. Бүт ошо сабанын жасалышынан, ышташынан, майлашынан аны сүттү нормальный коёт. Ысытпайт, мустатпайт. Мустак кыйса ачбай калат, ичи оорутат. Жылымы куят, өтө ысык куйбайт. Анан бышканга келгенде миңге бышсаң кымыз атасын табат. Анан мен да кичкимде орусчалуу болуп, карамсага өзүм мезем бейбайлым ушундай, бээ менен ал убакта колхоз, кененчилик. Кечке чейин бир 10 литр ичип койчумун бала кезимде. Бул бал экен да, дары. Анан врачтар айтып чыкты, кымыз дары кыйын, ичпегиле деп. Мына эми кайрылып кыргыз немесине келди. Анан ошон үчүн ушу кыргыздын салтын ата бабадан келаткан жолду жолдоп мындай секелек кыздар монтуктун жасап аткан мен кубанам. Чачышты кубанып, дорк салган чачтары шатылдаган апалар саганда сүйүнүп күлүп отурчу. Анан могул ошолордун бирин көрбөсө апасы да жанагындай болуп кымызды сонун жасаган. Мына ошону улантып Кудайым да мунун эмгегине берип атат. Анан мындай жакшынакай даамды, жакшынакай зым эмени, монча эме награда келип атат. Анан жанагындай кылып биз чатпайлы. Көрсөтүп андыкка берет десеңер, аны деп чоңдор айтсаңар, ошолор түссүн. Ал алып келди да алып барды. Жок, доомат жок. Апа, сиз түшүнбөй атасыз. Түшүнүп атам. Толку менин эмем ошону бириктирет. Ортоң колуп атасыз да. Мен түшүнгөндө да аябай түшүнүп атам. Ошон үчүн мунун эмгеги эмне? Мунун жасашы эмне? Чоңдордун милдети эмне айтып атам мен. Чоңдорду аяган жокмун. Мен да ошону айтып атам. Булардын да акыбети кайтсын деп атам. Ошол эле кезекте эл дагы ошол жерден келип курсаң тойгузуп кетсин. Анан ошондой кишилерге ылайыктуу жумуш керек болсо, ошондой берсин, булар сатпайын, иче берсин, келсин, иче берсин. Хорошо, апа, рахмат. Атыңыз? Атым башкача, Кыбылан. Кыбылан? Кыбылан. Кыбылан? Кыбылан. Кабылан деп да коюшат. Султонбекова. Султонбекова Кыбылан, Кыбылан. Биринчи жолу угуп атам мен. Жок, Кыбылан дегенди угуп жүрөбүз. Кыбылан. Бирок айындардан Кыбылан дегенди биринчи жолу угуп атам да. Бир дүйнөдө бир ат. Бир эле экен. Эми уланчы биз жолго кетели. Батаңызды бериңиз, биз да чыгайлы. Менин кошумчам бул кишинин айткан сөзү мындай экен, эгерде жанагынтип мамлекет уюштуруп аткандан кийин ушу фестивалды, ошол фестивалдын учурунда жанагы сен айткан ойдой топтоп туруп булардын эмгегин баалап берип коюш керек. Андан кийинки кызматын өздөрү жасай беришет. Жашоо шартына жараша. Анан эми биз болсо Таласка конокко баратабыз. Анан ошо силердин түшүп келатып желеңерди көрүп кайрылып калганыбыз ушул болду. Рахмат. Анан Таласка барсаңар, как раз жана жолдон өтөсүңөр. Төбө тапан жактан. Бирок аяка кайрылбай эле. Таласка мен 5-6 жол баргам, 6-10. Мен бүт Кыргызстандын территориясын көргөн кишимин. Кыргызстанды булар билбесе керек. 6 канаттайбы? Кирпи бар го Өзү сары болот, өзү сары. Анан кургагандан кийин бу жанагы ынтып шамал болгондо учканбы? Ал камгакты бозар. Ал төбө тапанды көрө элексиңер, асылдан жогал. Ал өспөй калганбы? Аэропорт болгон. Анан эл деген кыйын экен, бүт момунтук иштеп атып алып.
калбай эле калдырыш керек. Туй. Сыналса бар болсун. Төт апан деген томпоюп Бирок жанагы сурап кирпич көрсөң чеченде эле эл бар болуп эмес, кетет. көргөн жерлери болсо көрсөтөт. Мондай болуп чыгат, мына мындай көлөк Иә. мындай. Өзүчү биз деле көрдүк төт апан менен мындай жерде кирпич чеченде мындай. болуп томпоюп өсүп калчу. Каштак. Ал жана сен аны камгак дейт аны. Камгак. Ай, Dedi, каштак vallahi. десе төр деген төр ошо кумдан дейт да. Ошо жерде аны мал жебейт төлүм. Анан эл монтип иштаганга пайдаланган. Анан мен бул кыздын эмгеги баа берем. Анан муну баа берип атакчыгатыш жана жогоркулардан. Азыр кайтадан сөздү дагы жеткизгиле, меники кошумчалап койгула. Жарайт апа. Хорошо, рахмат, жакшы маек куруп бердиңиз. Кабыл ана апа.